Assalamu alaikum. Biz ötkönde integrativdик медицина ал эмнеден турат, кандай комплекстен турат, холистикалык ыкма менен ага келиш керек. Холистикалык ыкма бул толугу менен адамды, рухун жана денесин чогуу караш керек деп айтып кеттик. Мына ошодо эми бүгүн биз рухту кароодо эмнени карайбыз? Ошол эмоцияга, сезимге байланышкан деп, мына бүгүн ошо эмоция жөнүндө сүйлөшөбүз. Сезим, ал эмне болот, кайда жашкан? Эмоция же болбосо психоэмоционалдык абалга карарда келгиле кичине ооруларга карар алалы. Мынакей шишик, язва, эрозия, артрит, бронхиальная астма сыяктуу оорулар бар. Көп учурда дарыланганга мүмкүн эмес, дарыланбайт, хроникага айланат, кайра дарыланганга туура келет, же болбосо кесет, ыргытат, операция. Муну психосоматика деп атады. Бул жакты карап көрөйлү. Калтыроо, баш ооруу, чыйрыгуу, бирде ысып кетет, бирде муздап кетет, дем кысылат, алсыздык, невроз, мына ушул сыяктуу оорулардагы канча биздин бейтаптарга учурайт. Буну вегетососудистая дистония деп атап койду. Негизи психосоматика вегетососудистая дистония деген диагноз жок. Бул бардыгы нервке байланышкан деген мамиле келет. Мына псих деген сөз эки сөздөн турат. Псих анан сом. Сенин сом денеңдин ооруганы психика байланышкан деп мына могул ооруларды дарылай албай атат. Көрүнүп турган ооруларды дарылай албагандыктан бул жакта көрүнбөй турган ооруларды андан бешпери дарылай албай. Мынакей биздин Борис Карвасарский деген россиялык главный психиатр айткандай, бул невроз деген оорулар. Бул органика, кандайдыр бир жүрөк ооруйт, кызылат, жүрөктү тартса, ал эчтеке табылбайт. Же болбосо баш ооруй берет, башты тартат, МРТ, эч кандай шишкечтик, бул невроз дейт. Ал жакта бузук жок, органика жок, бул пайдалуу, бирок ошол учурда эле ооруй берет. Демек, муну дарылашыбыз керек. Мына эми ушул оорулар каяктан келип чыкты оору? Стресс, депрессия деп атады. Бул стресс, депрессия эмнеден пайда болду? Ар бир адамды жеке карап көргөндө тукум кубат, инфекция болгон, психоэмоционалдык жагы бар деп дагы аталды. Бул мынакей психоэмоционалдык жактан эмне ооруга алып келди дегенде, таарынычы бардыр, чоочуган, бирдекеден коркуп кеткен, ит капты, же авария болду, көрө албастык, ачуулануу деген ушундай эмоция. Бул кыргызча сезгич деп коет. Мына ушунун кесепетинен стресс, депрессия болуп, ушу ооруга алып келди деген кеп чыгат бул медицинада. Бул ошо медицинадан келген таблица. Мындайча айтканда, ушул жактагы оорулар жана бул жакта дагы ушу бир эле бейтапта дагы көп учурайт. Эми ушул эмоциялар ушу ооруга алып келет экен, дегеле бул эмоция каякта жайгашкан? Бул эмоция ооруга алып келе турган болсо, ушул эмоцияга таасир кылышыбыз керек. Мына ошол эмоциядан, стресстен, депрессиядан келген ооруларды бүгүнкү медицина жанагындай успокоительный, противосудорожный, психотропный, транквилизатор деген дарылар менен дарылап, бул дарылар психикага таасир кылмак түгүл, кайра башка орган, боорго, өпкө, бөйрөккө абдан зыян кылып, керек болсо ал дарылардын тескери таасир болуп, ал оорудан аякпай эле, ал оору кайра кайтып, мына бүгүнкү көп проблема ушудан келип чыгып атат. Ал эми биздин Сеннамед клиникасы баягыдай холистикалык ыкма менен келген үчүн биз бул эмоциялар рухка байланышып, жана рухка тиешелүү болгондуктан биз таза эле башка ыкма менен дарылайбыз. Ошол ыкмалардын эффектүүлүгү экенин биз далил түрүндө алып келгенбиз. Ал кайсыл ыкма кантип дарылайбыз? Мен силерге эмкеде айтып берем.